Атактуу Карабыл кочкорунун түздөн түз баласы. Менин угушум боюнча экөө деп калган деп уктум эле Карабылдын балдарынан. Мына ушул кочкор калыптыр. Азыр мен келдик мына ушул Замир байкебиздин сарайына келдик. Ого. Карабалта шаарынын ылый тарабындагы Степной айылында, Жайыл районуна караштуу. Азыр мындай бастырып көрсөтөбүз. Замир байке, бул сизге качан келип калды? Бул быйыл келди мага. Жайында. Уже 2 ай, 3 ай болуп калды мага келген. 2 ай. Сиз коюп атасыз да койлорго? Кудай буйрса азыр койлорду бөлүп, жакшы рослый койлорду 80 неберелерин. Ох. Мына Замир байкебиздин кочкорлору келди. Дөө кочкорлор. Молодой поколение да булар, Сүзүп салбайбы азыр? Жок, сүзбөш керек. Так, ушу Карабылдын баласы боюнча аты кандай мунун, кличкасы? Кривоножка деп коюшат экен, билбейм анан аты эмне экен. Бирок Кривоножка деп атат. Ошо Кривоножка боюнча биз деле Кривоножка деп атабыз. Карабылдын балдары көкүрөктөн билинет, баш көкүрөк. Көкүрөк, башы, мойну узун болот экен булардын. Бүт эле балдар ушундай, Анан неберелери да ушундай дейт, Неберелери да ушундай болот. Карап коюңуздар. Бир аз ары кетсин, айырмасы мына. Анан Карабылдын балдары өтө бийик болбойт дейт, бирок Карабылдын балдары көбүнчө широкий, жоон, буту колдору жоон болот экен, башы чоң, анан широкий келет экен. Мойну узун, Мойну узун. Мисалы, мына кочкордун азыр мойнуну карап коюңуздар. Мисалы, могу турган кочкорлордун мойнуну карап коюңуздар. Айырма көп. Бул азыр канча жаш болуп калды? Бул уже 9 жаш. Мага мен сатып алаткан киши айткан болчу, 9га келиптир быйыл уже, 9 жаш экен. 9 жаш. Мына. Карабыл. Дагы канча жыл иштейт? Кочкор канча жылга чейин кочкорду кыла берет? Менин оюнча дагы 5 жыл бул иштеп берет да. Сиз колдоносуз эми. Сатып алуу деле оңойго турбаса керек. Азыр канча койго коюп атасыз эми? Жакшы элеби? Ден соолуктар жакшыбы? Ден соолугу жакшы. Эми 9 жашка азыр мен асастан бөлүп, жакшы койлорду, чоң койлорду ушуга кошуп атам. Демек, Карабылдын линияларын дагы бир жаңыртып коеюн депсиз да? Карабылдын балдарын кошуп жүргөн, мен дагы могу Карабылдын баласын алып келип коштум. Кудай буйрса дагы бир Карабылдын канынан алсамбы деген ойлор бар да. Жакындатат экенсиз да Карабыл. Жакындатабыз. Бул мисалы Широкий деген Карабылдын небереси деп коюшат, кээ бирлер прямой балдары дейт. Анан Широкийдин балдары бар. Ушуну куюп койгондой эле, грузин, малыш деген балдары бар. Көкүрөктөрү, туруштары баарын мойну узун. Эми баары бир линияда азырчы булар. Баягы близкий родственник деп коет ошолор да? Бир линиядан. Шарпей, Широкий, бул көйлө кочкорлор могу ушу Карабылдын линиясынан чыкканда, жакшы атактуу кочкорлор. Караңыздар турушун. Мени алып кирип кое берсин. Кичине артап кетиптир, Жаш өткөн кочкор тез арыктайбы экен кой кууганда? Жок, мен алып атканда бул арык болчу, азыр бул оңолгону. Оңолгону, Бой канча чыгат экен азыр эми ушул? Бою 1.95, 1.96 бар. Эми молодой поколение келсин. Мына ак кочкор дөөгө. Дөө, гигант. Кана күнгө чыгарыңызчы, кирип кетпесин ал жака. Кана буларды айттыңыз эми. Бул жерде канча баш кочкор, кайсы кочкорлордун балдарынан, кайсы кочкорлордун линиясынан? Бул азыр могу секирип аткан кочкор болсо, бул Ландрастын баласы. Рамис байкеден чыккан, Жок, бул бөлөк кишиден. Рамиске бара элек болчу анда Ландрас. Бакыт инибистен алгамда бул негизи башы дядьколонуко болчу Ландрас, анан Бакыт Кайындадан Бакыт деген инибиз бар, ошол кошуп калды. Ошол инимден алган болчумун. Ал канча жаш эми? Артта кол кола жана секирген? Ал 2,5 жаш. 2,5 жаш. Бой канча? Бою 1 метр. Мына мына. Широкий. Мына арттагы кызы. Арттагы кызы. Куйруктар идеал экен. Булардан тукум алгансызбы? Бири кошуп калдым былтыр. Быйыл да ошо кошо элекмин, азыр кошо өлүп деп атабыз. Эми муногу быйыл 1 жаш окшойт, муногу косулар,
Булар болсо уже 1,5 жаш. Эми кайсы кочкор кезекте көрсөтөт? Бул экөө болсо прямой 80-ның балдары. Мына 80. 80. Ар айланып кетти азыр. 80-тын балдары экөөтөн. Ошол Тимур байкенин коросунан чыккан, кийин Рамис байке сатып алган. Ошондой. Энелери кайсы сарайдыкы эми? Энелери Рамистин коросунан чыккан да булар. Могу беркиси болсо грузиндин баласы. Кайсысы? Ортодо. Мына кызылдын ары жагындагы. Бул грузиндин баласы. Бул дагы Рамистин коросунан чыккан. Бул өзү баягы сары свет окшойт, кичине жүн өскөнү агарып калган окшойт, Сары свет. Сары. Бул 1,5 жаш. Бул 1,5 жаш. Булар патмендер окшойт, Булар 90, азыр 95-96 бар да. А мына атаандашып аткан булчу? Бул болсо легенда, знаменитый легенданын прямой баласы. Эне тарабы кайсы? Энеси тарабы бул Бишкекте, бизде Бишкектин өйдө жагында Аза брат деп коебуз, Аза байкебиздин койлорунун коросунан чыккан кочкор да. Бул канча? 4 тишпи? Бул 2 тиш. Жашпы? Бул күчтүү экен, Дагы мынуун көрсөтпөй калдыкпы? Жана секирген ушул болчубу? Бул ландрас, буну айтып кеттик. Ландрас. Мынау калды окшойт анда, Бияк мо кызыл кочкор болсо, бул болсо Хусейн байкебиздин коросунан чыккан Старик деген кочкордун баласы. Старик деген? Ал канча жаш эми? Ал атасынын жашын билбейт экен, бирок Казакстанга сатылып кетти $15,000. 15 миң. Мына ак кочкорго келели эми, бул пакистанский текелердей эле монтип турушуну караң. Бир башка. Бул кочкор болсо мен өзүм коромдон түшкөн, өзүм эле койлорумдан, бирок атасы чистый эме болчу. Азыр аларды Дулан деп коет, Гайсан деп коет, ошондой да. Кандай порода? Башка жактан. Алар Пакистандан келген, Пакистанбы, Иранбы ошол жакта, ошол тараптардан келген да. Кулак узун ак койлор эмеспи? Ошолор. Муну сиз эт багытындагы койлорго колдонойм деп атасызбы? Эт багытында ошо простой койлорго, эт багытында койлорго кошсомбу деп ойлогон, бирок кошо элекмин ошо. Бул канча жаш эми? Өзү 2 жашка азыр. Бою 1 метр 5 сантиметр. Дагы өсөбү? Дагы өсөт болуш керек деп атам. 3 жашына чейин, негизи кочкорлор 3 жашына чейин өсөт. Шарпейге жеткирип койсоңуз болчу да экен, Бирок өң эле экстерьер жагынан өтө эмес. Чоңдугу чоң. Кулак баштары туура келет экен, куйрук аралашма болуп калган окшойт, бираз. Куйрук аралашма. Мына ошо. Дагы кочкорлор барбы, жокпу сизде? Бар. Кандай кочкорлор? Афган кочкорлор бар. Таза афгандарбы? Таза афгандар. Аларды да көрсөтсөк болчу да экен. Көрсөтсөм болот. Дагы бир айланып көрсөтүп коелу, мүчөсүн көрүп алыңыздар. Булар өзүңүз колдонгонго же уже колдонуп бүттүңүзбү буларды? Өзүмө колдонгонго. Бул баары эле күчтүү линиялардан экен да? Бери карачы кана. Муну көрүп коюңуздарчы муну. Кана жүрүң сен. Буларды бир четтен көрсөттүк. Сиздин койлоруңузда азыр кайсы кочкорлор токтотот ошондо? Моолордун баарын кошом. Быйыл. Моодон башкасы, моолар баары жүрөт. Баары кошулат. Карабылдын баласына да качып атат. Карабылдын баласына да кошуп атам, азыр уже 10-10 кошуп, азыр өзүмчө селекция кылып, бөлүп туруп кошуп атам ага. Кийинки жылга эми көрөт экенбизди карабылдын неберелерине. Кудайым буйрса. Жаңы поколениянын неберелери. Кудайым буйрса. Неберелери деле чыгып кетти уже. Афган кочкорлор чыкты. Канча баш афган кочкор бар сизде? 2 кочкор бар афган кочкорлордон. Афган кочкорун эми кандай максатта пайдаланып жатасыз дегеним да? Афган кочкорлорду негизи бүт бара айтышат, өңдү оңдойт депчи. Карала, көк койлорго кошсо, ушундай сары өңдөрдөн берет экен. Анан бойго да берсе керек, Бойго да берет экен. Экстерьер жагынан да берет экен. Азыр
Арашандын дагы ушу светло-рыжыйга өтүп атат, ошонун үчүн, Ошон үчүн да. Анан эме жагынан шерсть жүн жагынан дагы булар грубошерстый кылып туруп берет экен да. Сиз ошондо буларды тазалоо үчүн колдонуп атасыз. Бул жана өң анан жүн жагынан эметип атам да, тазалайын деп атам да. Могу кара ала койлорду, көк койлорду кара койлорго кошуп атам ушу афгандарды. Өтө түшүнүктүү. Бул эми каяктан келген? Прямо Афганистанбы же Кыргызстандыкы? Афганистандан келген булар. Канча жаштагылар? Бул болсо азыр 2,5 жаш. Бою канча чыгып алат? Бою 1,98, 1,99. 99-98 сантиметр, 1 метрге жетип жетпей. Жаш. 98, 99. Эми бул Арашан менен Афгандын айырмасы куйруктан, кулактан, буттардан айырма бар, Буттардан өңүнөн айырмасы бар. Арашандын буттары жоон. Арашанын буттары жоон, эми буларда да жоон буттары бар, бирок көбүнчө ушундай куйруктан, өңдөн билсе болот. Кулагычы? Анан экстерьердагы кулактан да билсе болот. Бирок көкүрөк окшош экен, Көкүрөк окшош. Көкүрөк мондай. Анан моюндары узунураак келет экен булардын. Бирок салмактан Арашан уруп коюп атат да. Салмактан Арашан уруп коюп атат Афганды. Плотный келет да. Плотный келет, мындан узун келет, анан өйдө келет да. Азыр Арашан кочкорлорун көрдүңүздөр. Дине. Тигил жакта азыр бир бастырып коюңуз. Бери каратып. Булар дагы канча жыл колдоносуз? Буларды эми мен оюмча азыр быйыл бир колдонуп козуларын байкап көрөйүн деп атам, анан дальнейшем көрө жатабыз, козуларынан билинет да. Козуларынан билинет. Экинчи кочкор чыкты. Бул чоңураак кочкор го. Арыгыраак экен бирок бул, Арыгыраак. Бул азыр койго иштеп атат азыр. Экөөтөн. Ушу көк кара койлорго иштеп атабы? Көк кара кой, чарлекей койлорго иштеп атабыз. Бул эми азыр канча жаш? Бул уже картаңыраак кочкор, бул уже 7 жаш. Бул бою бир үстү окшойт, 1 метрден. 1 метр бар. Анан бул да привознойбу? Бул да привозной, Афганистандан прямой келген. Балдары барбы жокпу? Балдары покамис жок. Быйыл кошуп атам, эми жылы көрөбүз, Кудайым буйрса козуларын. Афганистандын кочкорлору. Через Тажикстандан алып келген. Сонун туугандар, сөз жок. Мына ушул Замир байкебиздин кой чарбасына келип койлорун көрсөтүп бердик. Койлорун да көрсөттүк, кочкорлорун да көрсөттүк. Мына азыр айтты, мына ушул Афган кочкорлоруну биздин өң боюнча, анан бой боюнча оңдойун деп колдонуп жатыптыр. Анда эмесе биз видеону жыйынтыктадык. Саламатта калыңыздар. Аманчылыкта көрүшкөнчө.